Саламатсызбы Т медианын угарманы, көрөрманы жана окурманы. Жыл жыйынтыктоочу эфирден көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Аты жөнүм Мерим Абделажанова. Биздин редакция өлкөнүн саясий, социалдык, маданий турмушунда, анын ичинде дүйнөдө болуп жаткан окуяларга кайдыгер эмес. Болушунча оперативдүү, иргелген, такталган маалыматтарды эфирден жана социалдык тармактын бардык платформаларында сунуштап келди. Эми кезек жыл ичинде чагылдырылган ушул материалдардан майнап чыктыбы? Дал ушул суроого жооп издейбиз. Кеттик анда. Эмнеден баштасам экен? Т медиа быйыл социалдык тармакта активдүү иш алып барды. Баса биз Facebook, Instagram, Telegram, YouTube жана TikTokто бар экенибизди эскерте кетейин. Катталып биздин контенттерди күзөтүп турсаңыз болот. Шок, тез көр, өчүп кетет деген лозунгтарды абсолюттук түрдө пайдаланбайбыз. Бул ыкма сабаттуу жана салттуу журналистиканын табиятын бузат. Ар тараптуу бейтарап чагылдыруу биздин башкы позиция. Ошондуктан да катталуучубуз көп, укмуш деп азырынча көкүрөк кага албайбыз. Бирок пайдалуу маалыматтарды жеткирүү дымагында жүрөбүз. YouTube'да 200 миңге жакын катталуучубуз бар. Азырынча дейин. Facebook'та 75 миңге карап жол тарттык. Instagram'да 40 миңге чукулдап калдык. TikTok'то 100 миң катталуучубуз болгону менен материалдардын көрүмдүүлүгү жакшы деп айта алам. Унасын камсыздандырбагандар апрелден тарта айып төлөйт. Пайдалуу маалымат TikTok'то миллионго жакын көрүү алды. Ден соолук баарынан маанилүү заманда жашап жатабыз. Мындан улам Сибир жарасы 6 адамдан аныкталды деген кабарды 646.100 TikTok колдонуучусу күзөттү. Бирок азыр андан да өсүп калышы мүмкүн. Коңшулары менен карым-катнаш шымала абдан маанилүү. Бирок демейде Казакстан чек арасын бат-баттан жаап коет. Казакстан чек арасын эмне себептен жапты деген материалыбыз 400 миңден ашуун көрүлдү. Чемпион кыздын ой-пикири, жашоосу көпчүлүккө кызык. Айсулуу Тыныбекова менин жаным алтындан, сөөгүм темирден эмес аталышындагы маек 500 миңге жакын көрүү алды. Ал эми YouTube'га көз чаптырсак, окуучулардын өлүмү, кылмышкерлер кайда аталышындагы атайын чыгарылыш 300 миңден ашуун көрүү алган. 1300 адам комментарий калтырган. Каракталган кара суу базары бийликтин таасири барбы? Журналисттик иликтөөгө 120 миң көрүү алган. Иликтөөгө кайдыгер эмес 1000ге жакын жаран жорум жазган. Көрүмдүүлүктү жакшы топтогон олуттуу контенттерибиз бир топ эле болду. Ал эми позитивдүү маанайдагы 103 жашка чыкса да 5 убак намазын токтотпогон умсун эне жөнүндө даярдалган материал 200 миңге жакын көрүү алды. Энеге өмүр тилеп, зиректигине суктанган жүздөгөн YouTube колдонуучусу комментарий жазышкан. Ал эми Facebook Т медиа редакциясынын эң активдүү жүргүзгөн платформаларынын ана башчысы. Кыска видео форматындагы контенттер, факт-чек материалдар, сайттагы маалыматтар, макалалар жайгаштырылат, бөлүшүлөт. Контенттери 300 миңден ашуун көрүүчү топтогон. 63% адам видеолорду 1,5 мүнөткө чейин күзөтөрү белгилүү болду. Соц тармак турмушундагы статистикалар менен бөлүштүк. Эми биздин негизги мүдөбүз бул жасаган материалдардан бир жыйынтык болдубу, оң жагына чечилдиби, майнап барбы деген максат. Улантабыз анда. Ош шаарындагы Наваи паркындагы жеке менчикке өтүп кеткен 12 жер боюнча шаардык прокуратура териштирүү иштерин баштады. Мекеменин коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдардын аткарышын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Канат Насиповдун айтымында учурда жеке жактарга өткөн жерлердин мыйзамдуулугу каралууда. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов жана шаардын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Каныша Имарова жерлерди кайтаруу аракеттери жүрүп жатат деп билдирди. Буга чейин Т медиа Оштун паркын омургандар деген аталышта иликтөө чыгарган. Материалды парктын ичиндеги айрым жерлер бийликтеги адамдарга тиешелүү экени тастыкталган. Иликтөөнүн редакциясынын социалдык баракчаларынан 100 миңден ашык адам көрдү. YouTube каналдын өзүндө эле бир сутка ичинде 100 миң көрүү алды. 1000ге жакын комментарийлер жазылды.
Журналисттик иликтөөдө Кара Суудагы Бүбүсара Абдрахманова атындагы мектептин электр эсептегичи эч себепсиз алмаштырылып, протоколго 200 000 сом айырма менен жазылган жана акысыз делген электр эсептегичтер сатылып келгени аныкталган. Бул материалдар соц тармакка чыккандан 5 күндөн кийин прокуратура иш козгогон. Кара Суу РЭТтин жетекчисинин орун басары жана бөлүм башчысы кызматтан алынып, дагы 5 адамга сөгүш берилген. Ошондой эле жетекчинин сыйлык маянасы берилбей турган болду. Иликтөөнүн изи менен Тмедиа телеканалы 2021 жылы 9 февралда Кара Сууда мыйзамсыз сатылып кеткен үлүш жерлер деген журналисттик иликтөө чыгарган. Анда 2018 жылы Махмуджан Сулаймановга жана анын атасына тиешелүү 60 сотук үлүш жер Шарк айыл өкмөтүндөгү кызматкерлер тарабынан 15 адамга сатылып кеткени аныкталат. Ал жерге бир канча үй курулуп, учурда жарандар да отурукташып калышкан. Сот иштери ушул жылга чейин уланып, жогорку сот Сулаймановдун пайдасына чечим чыгарып, жергиликтүүлөр өздөрүнүн эсебинен үйлөрүн бузушу керек деген чечим чыгарып берген. Ош мэриясы 4 эвакуатор сатып алган. Тмедианын иликтөөсүндө тендер мыйзам бузуу менен өтүп, сапатсыз эвакуаторлор алынып келингени айтылган. Иликтөө эфирге чыккандан кийин эвакуатордун акчасы кайтарылып алынып, техниканы кабыл алган комиссиянын төрагасы Ош шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Таймураз Исакчанов жумуштан четтетилген. Ал эми жетекчисине карата дагы айып коюлуп, учурда соттук териштирүү иштери жүрүп жатат. Биздин иликтөөлөр боюнча азырынча ушундай жыйынтык, дагы алдыда материалдар боюнча кандай кароолор, соттук иштер жүрүп жатат, алардын жыйынтыгы чыкса сөзсүз кабарлайбыз. Биздин материалдарга таасир же көңүл буруу муну менен эле токтоп калган жок. Жарандык көзөмөл берүүсүндө Тмедиа ак буранын коргоо зонасы мыйзамсыз кыскартылганын ачыктаган. Анда шаардык кеңеш өкмөттүн токтомун негизсиз жокко чыгарып, өз билемдик менен ак буранын жана Ош шаарындагы 9 каналдын коргоо зонасы кыскартканы баяндалган. Окуянын жүрүшүндө журналист Ош шаардык прокуратурасына атайын кат жазып, шаардык кеңештин чыгарган токтомун мыйзамдуулугун карап берүүсүн өтүнгөн. Натыйжада Ош шаардык прокуратурасы Ош шаардык кеңешинин ошол токтомун жокко чыгаруу боюнча акт түзүп, шаардык кеңешке кайра жиберди. Эс алуу багындагы жерлер кантип жеке менчикке өткөн? Токтогул паркына караган бардым эс алуу жайын менчикке өтүп кеткенин Тмедиа телеканалы айтып, материал жасаган. Берүү эфирге чыккандан кийин жерди кайтаруу боюнча прокуратура иш козгогон. Учурда сот иштери уланууда. Тмедиа телеканалы Ош шаарындагы жалгыз мамлекеттик Весна кинотеатры 2005 жылы жеке менчикке өтүп кетип кайтарылбай жатканы боюнча бир канча жолу материал жасаган. Анда мамлекеттик мүлк фондунун карамагында болгон кинотеатр алгач ижарага берилип, андан соң колдон колго өтүп кеткен. Менчиктеп алган жарандар театрды банкка күрөөгө коюп коюшканын буга чейин облустук прокуратурадан билдиришкен. Быйыл аталган кинотеатр кайрадан мамлекеттин балансына өттү. Бейтаптан акча алган дарыгердин иши УКМКда каралат. Ош облустук ооруканасынын дарыгери бейтаптан операция үчүн 25 000 сом талап кылган. 90 жашка жакындап калган эне жалгыз торпогун сатып, акчасын берген. Мындан улам анын жакындары нааразы болуп редакцияга кайрылган. Аталган материалды тартып чыгарган соң, ал иш УКМКда каралмай болгон. Нааразы жарандар да атайын кызматка арыз берген. УКМК териштирүү жүргүзүп, дарыгер убактылуу жумуштан четтеп, кийин кайра иш ордуна кайткан. Бирок алган каражатын кайтарып бергенин арыздануучулар айткан. Жакын арада мейит коюуга көрүстөндө жай калбайт. Ош шаарындагы борбордук көрүстөн толуу алдында турган. Бюронун кызматкерлери 6 айдан 1 жылга чейин толот деп айтышкан. Алар мэрияга кат менен кайрылып, бирок жооп болбой жаткан. Маселени коомчулукка алып чыккан соң, Ош шаарынын мэри жеринен таанышып, көрүстөнгө дагы жер ажыратылды. Үлүш жерге курулуш курууга мүмкүн эмес аталышындагы материалда үлүш жерди бетон тосмо менен тосуп жатышканы чагылдырылган. Маселени талдоо учурунда ишкерлер мыйзамсыз трансформация боло элек жерди тосуп башташканы айтылат. Материалды коомчулукка алып чыгууда алынган интервьюлардан тиешелүү жетекчилер тосуу иштери токтотуларын убадалашкан.
Арадан бир жума өткөн соң үлүш жерге тосуу иштерин жүргүзгөн ишкерге айыппул салынып, өз эсебинен тосмолор бузулду. Ички жолдо акча жасаган кызматкерлер аталышындагы материалда Кыргыз автожол ишканасынын кызматкерлери сол чөнтөккө акча иштеп жатышканы айтылат. Аталган материалды чыгарбоого кызыктар кызматкер Телетопко акча сунуштоого чейин барган. Материал көрүүчүлөргө тартууланган соң Кыргыз автожол ишканасынын Ош облусу боюнча башчысына транспорт министри сөгүш берип, техникаларга жоопту кызматкер жумуштан алынган. Материалда эң аз дегенде казынага 50 000 сом түшпөй калган. Кийин Кыргыз автожол ишканасынын Ош облусу боюнча башчысы каражат казынага төлөнгөнүн айтып, чектерин көрсөтүп берген. Тмеди айрыкча аймактагы көйгөйлөрдү көтөрүп чыгат. Башкы кеңсебиз Ош шаарында жайгашкан Борбор кала Бишкекте, Жалал Абад, Баткенде өкүлчүлүктөрүбүз бар. Эми Жалал Абадта эмне көрсөткүчтөр болду? Кыскача токтоло кетейин. Соц тармактарда Сузак районунун Барпа эл өкмөтүнүн ынтымак мектебинде УКМК кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсү компьютерлерди белекке бергени боюнча видео тараган. Ал маалыматты тактоо иретинде жасалган сюжеттин жыйынтыгында компьютерлер Ташиевдин үй бүлөсүнөн эмес, дүйнөлүк банктын эсебинен берилгени маалым болгон. Бул маалыматты ачыктаган Сузак районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы өз арызы менен кызматынан бошотулган. 2023 жылдын 15 февралында Жалал Абад шаарына башка аймактан келген маршруттук каттамдар калаанын аймагына киргизбөө чечими чыккан. Ага ылайык маршруттун айдоочулары нааразычылыгын чагылдырган соң айдоочулар шаар аймагына кирүүгө уруксат берилген. Өтүп бара жаткан жылдын март айында Жалал Абад шаарында жайгашкан Ак Бата Гранд ресторанына жөө адамдар өтүүчү жолду автоунаа коюучу жайга айландырып алган. Маселени коомчулукка чагылдырып, тийиштүү жетекчилерге жеткирүү менен ресторандын ээлери жөө адамдар өтүүчү тротуарды ачып, тапан таштарды төшөп беришкен. Узап кеткен жылдын апрелинде Жалал Абад шаарындагы Береке базарынын ички абалы жөнүндө жасалган сюжет эфирден берилген соң базардын ичине асфальт төшөлүп, автоунааларга кирүүгө жакшы шарт түзүлдү. 19 майда Ош Бишкек автоунаа жолунун Базар Коргон аймагында айлама жолдун туура эместиги жөнүндө материал эфирге чыккан. Айлампа жолго туура эмес жайгашып калгандыктан айдоочуларга ыңгайсыздык жаратып, автоунаа кырсыктарынын жаралышуу себепкер болуп келген. Жергиликтүү активисттердин даттануусу жана биз жасаган сюжеттин жыйынтыгы менен айланма жол алынып, светофор коюлган. Ушундай жыйынтыктар менен жылды узатып жатабыз. Баарын камтууга мүмкүн болгон жок. Мындан сырткары менин кесиптештерим экологияны, жаратылышты, жан жаныбарларды коргоо багытындагы мыкты материалдарды жасады. Келерки жылы да биздин редакция сонун жыйынтыктарга жетишет деп үмүт кылам. Бар болуңуздар, тажабай акыр аягына чейин көргөндөргө ыраазычылык билдирем. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайм.